Салам достор. Биз азыр мектептебиз. Бул жакта жаңы келген өкмөт башчы ушул жердеги мектеп менен, садиктер менен таанышып жүрөт. Анан биз дагы эстелик болсун деп бияка тартып коелу. Мына бул жакта эл өкмөт башчы Жерадис, мектепте завуч Бактияр агай, Руслан аке болуп турушат бул жакта. Насипкан же кол булгалап коңуз. Насипкан же катчы. Не проблемалар болсо жазып жүрөт. Анан баарыбыз эле биле бербейбиз да, мисалы биздин могу Steam гранттын негизинде 2019-жылы салынган областтагы эң алдыңкы бир көрүнүктүү спорт залдардын бири деп айтсак болот. Ошо Steam грант, анан тышкары жергиликтүү бюджеттен да бөлүнгөн болуш керек. Немесин суммасын билбейт экенм. Аябай жакшы салынган спорт зал. Анан кийинки могул жерде биздин газон, Бакыян айылындагы газон. Бул ошо шайлоо учурундагы кайсы бир партиянын колдоосу менен ишке ашкан болуш керек. Айылдагы агаларыбыз демилгелеп. Анан тышкары могу мектеп, биздин мектепте дагы биздин жергиликтүү бюджеттен акыркы 2 жылда аябай көңүл бурулуп, Wi-Fi, мына могу айнектердин баары алмашып аткан. Жакшы эле көңүл бурулуп атат мектепке буйруза жергиликтүү бюджеттен. Анан тышкары могул жерде биздин бурда ошо мындай талапка жооп бере турган ажаткана, тазалык жок болгон үчүн ошо атайын бир долбоор тартылып келип салынды эле могу. Бирок тилекке каршы могул жерден суу чыкпай, анан бул жерге азыркы учурда ашкананын кызматын аткарып атат бул объект. Жеке тарап өкмөткө аренда төлөп иштетип атат деп айтсак туура болот. Ошол достор, мынакей биздин Бакыяндагы территориясы мектептин. Мурда теги футбол ойночу аянтта жок кезде мына могул жерде биз кичинекей кезде футбол ойнолчу эле. Анан тышкары могул жакта биздин маданият үйү өткөн жылы ошол райондук өнүктүрүү фондунан 3 миллионго жакын акча бөлүнүп, иштери ремонттон өткөн болчу. Андан тышкары могул жерде бул да бир чоң объект. Убагында Аристин негизинде баня салынган, бирок тилекке каршы азыркы учурда иштебей турат. Ошол достор. Баарыбызга ийгиликтүү күн болсун.